БК Медиа каналынан ар тараптуу кызыктуу маалыматтар. Грециянын улуттук гимнин бир да грек толугу менен жатка билбейт. Анткени Грециянын улуттук гимни 158 куплеттен турат. Чарли Чаплинге окшош адамдардын конкурсу болуп, ал конкурска Чарли Чаплин өзү да катышкан. Эң кызыгы, бул конкурста Чарли Чаплин 3-чү орунду алган. Адамдын терисиндеги тирүү организмдер жер жүзүндөгү элдердин санынан да көп. Асмандагы булуттун салмагы 500 тоннаны чапчышы мүмкүн. Болжол менен дүйнөдө 365 миллион адамдын компьютери болсо, ал эми жер шарынын калкынын тең жарымы эч качан телефон колдонгондо эмес, көргөндө эмес. Дүйнө жүзү боюнча минут сайын 2500 тонна мусор ыргытылат. Дүйнөдө туристтер эң көп барган өлкө Франция. Бул өлкө жылына 81 миллион туристти кабыл алат. Наристе 1 айдан 3 айына чейин көз жашы жок ыйлайт. 5 адамдын 2-өсү өзүнүн биринчи сүйүүсүнө үйлөнөт. Англичандар башка өлкөнүн элдерине караганда чайды көп ичишет. Мисалы, америкалыктарга салыштырмалуу 20 эсеге көп. Москва миллиардерлердин саны боюнча дүйнөлүк рекордду кармап турат. Кения жашоочуларынын тең жарымын 15 жашарга чейинкилер түзөт. Минут сайын YouTube'га 300 сааттык видео жүктөлөт. Үй кожойкеси үй жумуштары менен алек болуп, бир күн кечке 11 километр аралыкты басып өтөт. Орточо эсепте адамдын өмүрүнүн акырына чейин тамак жегенге кетирген убактысы 5 жылга барабар. Жер жүзүндө минут сайын 5 жер титирөө катталат. Ар бир минут сайын социалдык тармактарда 600дөй жаңы сайттар пайда болот. Көк көздүү адамдар караңгыда жакшы көрүшөт. Орточо эсепте адам күнүнө 18 000 кадам жасайт. Жылына 10 миллион жолу көз ирмелет. Дүйнө жүзү боюнча ар бир минутада 58 самолет учат. Кирпинин жүрөгү саатына 300 жолу согот. Орто эсеп менен 4 жаштагы бала бир күндө 450 жолу суроо берет. Адам көзүн ачып чүчкүрө албайт. Ак киттин жүрөгүнүн чоңдугу жеңил унаанын көлөмү менен бирдей. Адамдын сөөк булчуңдары темирден 5 эсе катуу болот. Адамдын көзү 10 миллион түрдүү түстөрдү көрүүгө жөндөмдүү. Адам көргөн түшүнүн 90%-ын унутуп коет. Жаныбарлардын ичинен бир гана шимпанзелер күзгүгө көрүнүп өзүн тааный алат. Денесине салыштырып эсептегенде мээси эң чоң жаныбар бул кумурска. Эркектин иммунитетине караганда аялдын иммунитети мыкты болот. Эркектер аялдар сыяктуу чыдамкай болушпайт. Батыш Кытайда чайга шекердин ордуна туз салып ичишет. Адам баласы өмүрүнүн аягына чейин 5 экватордук сызыгына барабар болгон аралыкты басып өтөт. Эң узун бойлуу элдер голландиялыктар болушат. Социологдордун изилдөөсү көрсөткөндөй, Германияда 35% айымдар күйөөлөрүнө караганда көбүрөөк маяны алышат. АКШда бул көрсөткүч 30% болсо, ал эми Европада 59%га жетет. Адам төрөлгөндө анын мээсинде 14 миллиард клеткалар болот. Бул көрсөткүч адам өлгөнгө чейин өспөйт. Тескерисинче, 25 жаштан кийин бир күндө 100 000 клеткага кыскарып турат. Бир барак китеп окуганда 70 клетка өлөт. Адам 40 жашка чыккандан кийин клеткалар ылдамдык менен азайып, мээнин көлөмү кичирее баштайт. 1918-1919 жылдары грипптин натыйжасынан Европа менен АКШда 20 миллион адам көз жумган. Канаданын 104 жаштагы тургуну сууда сүзүү боюнча 2 жолу рекорд койгон. Дүйнөдөгү эң кымбат сүрөт
2007 жылы $3.346.456 сатылган. Ал Андреаса Гурскийдин тарткан сүрөтү 99% деп аталат. Сүрөттө азык-түлүк дүкөндөрүндөгү ар бир товар 99 центке сатылып жаткан арзандатуу учуру тартылган. 2004 жылы Кениянын Элдорат шаарынын башталгыч мектебине өзгөчө класстын окуучусу келген. Себеби ал убакта окуучу Кимани Маруге 84 жашка келип калган. Бирок колунда жашын тастыктоочу документи жок болчу. Мектептин администрациясы түшүнүү менен кабыл алып, аны 1-класска отургузушкан. Кимани Маруге эң картаң окуучу катары Гиннестин рекорддор китебине катталган. 1992 жылы немис графинясы Карлотта Либенштейн өзүнүн байлыгынын баарын жакшы көргөн Гюнтер 3 аттуу овчарка итине мурас катары калтырган. Көп өтпөй ити да келбес сапарга аттанып, мурас анын баласы Гюнтер 4 аттуу итке өтөт. Бир нече жыл мурун британиялык басылма эң бай жаныбарлардын тизмесин чыгарган. Эң алдыңкы сапты жогоруда Гюнтер 4 дейлеген. Иттин байлыгы $100 миллион түзгөн. Эң көп балалуу болгон аталардын бири 18-кылымда жашаган россиялык Яков Кириллов болгон. Ал Веденский кыштагында жашаган карапайым дыйкан. Кирилловдун биринчи аялынан 57 баласы болгон. Аялы 4 жолу 4төн эгиз төрөгөн. 7 жолу 3 эгиз, 9 жолу 2 эгиз, 2 жолу 1ден төрөгөн. Анын 2 аялынан биригип 72 баласы болуптур. Бул маалымат падышалык сарайдын иш кагаздарында сакталып калган. Дүйнөдө жасалма уруктандыруудан төрөлгөн балдардын саны боюнча Австралия 1-орунда турат. Даниядагы аялдардын 80% балдарынын саламаттыгы чың болушу үчүн үйлөрүндө төрөшөт. Жаш балдар жазында көбүрөөк өсөт. Адамдын организминдеги бактериялардын жалпы салмагы 2 килограммга жетет. Көпөлөктөр буту менен даам сезгенге жөндөмдүү. Коста-Рика дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө болуп саналат. Индиянын тургуну 1929 жылы туулган 89 жаштагы Прахлад Джани мүмкүн болбогон өзүнүн бир өзгөчөлүгү менен таанымал болду. Бул карыя 11 жашынан бери эч нерсе жебей, эч нерсе ичпей келет. 70 жылдан ашуун убактан бери жебей ичпесе дагы, башкалардай эле ал өзүн жакшы сезет. Атайын адистердин көзөмөлүндө 10 күн текшерүү жүргүзүлүп, дарыгерлер кооптуу эч нерсе таппай, себебин аныктай алышкан эмес. Прахлад Джанинин жебей ичпей жашап келиши таң калыштуу, баарына табышмак бойдон калууда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.